Охо, спринтердің зоры келді туғандар. Серебристый, Дускат. Трассада жүргенде анша-мынша туғандарыбыз ближнийге албай жиніңіздерге тисе, мұны екі прожектормен башыға бір еле қойып ближнийге алдырып қоясың. Мотор жағын көріп тұрған болсақ, туғандар, мотор жағы 1 грамм май ішпейді дейді, гарантия дейді. Бірақ мотордың от алып тұрушы вообще четкий. Bir қатар жуып тазалап алсаңыздар болған ошо. Бишкекке жаң эле жамгыр жаап, аба свежий туғандар. Өтө сонун. Жалпыңыздарға Бишкек шаарынан жалынды ысык салмайтып туруп туғандар. Буюрса бүгүн 18 число, 7 ай 2024 жыл, Бишкек убактысы кечки саат 7 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан мына ушул сиздер көрүп турган Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы сатууга коюлуп атат. Автоунаанын чыгарылган жылы 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2.7 CDI мотор тугандар. Машина сыртынан көрүнүшү легковой, терезелери бар, бирок ичинен тосмолор коюлган, документи грузовой, машина өзү дагы грузовой болуп жасалган. 2.7 CDI мотор, мост грузовой тугандар. Мотор, коробка, мост вообще сонун иштейт экен, май жебейт дейт, мост гудит этпейт дейт. Азыр машинанын сырткы абалы боюнча сиздер көрүп турасыздар. Өңү күмүш түстө экен. Москвага каттап жүргөн машина экен туугандар. Рейси менен. Анан варианттар боюнча мен сиздерге видеонун башы менен айтып коёюн. Башы автоунаанын баасыны $11.000 коюп тур. Кыргызстанда ушул бага ылайыктуу автоунаа болсо корейский алмашуу жолдоруну карайбыз дейт туугандар. Эгер Москва тараптан дагы көрүүчүлөр болсо, комфортко, Яндекс такси, комфорттогу автоунааларга дагы алмашуу жолун карайбыз дейт. Эки тараптуу бааны сүйлөшөбүз, же мен кошуп берем, же алар кошуп берсе болот дейт. Анан 7 орундуу эстимага дагы вариант бар туугандар. Варианттар боюнча уктуңуздар, өтө сонун вариант. Полный дугаларга чейин жасалган. Караңыздарчы. Муну прожектор менен жиниңизге тийгендердин башыга бир коесуздар да, жарк эткизип аласыздар, көрдүңүздөрбү? Документи полный өзүнүн атында экен. Сразу оформление, переоформление любойун кылабыз дейт. Но капталдарына кызыл эме светодиод коюлуп тур. Бул дагы кечинде өзүнчө бир вид, спринтер айдагандар түшүнөт. Нол дагы өзүнчө бир вид. Муну да спринтер айдагандар түшүнөт. Так, эми бул жерде ортодо отсек бар. Көрүп турасыздар, самодельный эле жасап койгон. Документи дагы грузовой экен. Анан Россияга каттоочулар болсо, өтө сонун вариант экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Артында жанагы немеси да бар экен. Паркову дагы азыр артында көргөзөм сиздерге. Так, бисмилlah. Мотору бирок четкий от алып турат, Вообще четкий мотор, мындай уулуп турат да. Иште мага жүктөн сагыла кеттим Москвага дегенде уулуп турат. Баллондордун абалдары боюнча айта турган болсок, туугандар, мынусундай коюп тур. Жакшы нерсе экен. Баллондордун абалы боюнча туугандар, орто баллондордун абалы. Анан көбүнчө спринтерди мына чашканын үстүлөрүнө карайт. Муну эми өзүңүздөр жолукканда текшерип көрөсүздөр. Чашканын үстүлөрү таза экен, шумка болуп тур. Эми Россияга каттап жүргөн. Шумка болбосо кыйын эле болот жолдо. Ар кайсы тешиктен суук кирип, шамал кирип дегенде, Анан арткы баллондоруну алмаштырып таштаганыңыздар эле оң. Мынакей, мына жактардан бери полностью жасалган. Аморттун баштары, чашкалары таза. Эң негизги спринтердин болезнь жери ошо жер. Аморттун баштары рамадан ажырап калат. Ал жактары таза экен. Наркы жагында көргөзүп берейин. Так, бул жагы боевой таза турат. Көрүп атасыздарбы? Таптаза. Так, арт жактары баллондорду алмаштырып таштасаңыздар болот туугандар. Артында фаркоп бар. Ана сага ички көрүнүшү. Мына. Опа! Нон жакшы коюп коюптур. Өзүбүзчө кыргызча вариант. Иш жагыны мындай ДСП менен терезени тосуп койгон, эми жүк-бүк салганда жакшы болот. Машина туугандар, варианттар боюнча айтылды.
Бұйырса 11 000 доллар қойылды. Экрандағы телефон номерлерге байланышқа шығып көріңіздер. Ертерек өте сонун варианттар қойылды. Басы 11 000 доллар. Анан дағы наличие алармандар болса, сүйлөшүү жолдору болот экен туугандар. Автоунаалар боюнча айтылды кандай унааларга обмен болот. Анын баарын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Бизге кызмат болсо байланышка чыга бересиздер. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.